Манас тууралуу тасманы түштөн ойгоно калган эле киши тарта бербеш керек экенин бир нече ирет кулак кагыш кылышкан. Сценарий Астана, Москвада жазылып атат да. Өзүн көрөнгөлүү режиссер санап жүргөн адамдар качан түшүнөт болду экен. Дукту көтөрөт, кыргыздын намысын ойготот деген кайсыл жери бар деген суроо берип жооп ала албадык. Президенттин кандай тиешеси бар, кандай канчалык колдоп атат деп. 9 январь болчу эртең шайлоо деген күн болчу. Бул кытайларга карата кошоматчылыгы деп сыпаттаса, Кытай элчилигине миллиарддаган акчаларды алган Айгүл Жапарованын эне балага тирек фондун алсак. Кытайга болгон кошомат жатып атат. Кытайга эле эмес, ал жерде башка элчилерге дагы кошомат жатып атат. биздин каналдан сиздин рекламага орун берилет. Жарнама берүүнү каалагандар 0220 05 26 95 номерине кайрылсаңыздар болот. Коррупция менен күрөшүүгө, атка минерлердин мыйзамсыз иш аракеттеринин бетин ачууга өз салымыңызды кошуңуз. Биздин 0220 10 41 31 М-банк номери аркылуу колдоңуз. 2022-жылы аты жыты белгисиз Ак бата аттуу кинокомпаниясы президент Садыр Жапаровдун көмөгү менен Манастын уулу Семетей тасмасын тартып, көрүүчүлөрдүн сынына койгон. Тасманы тартканга асман чапчыган $3 миллион сарпталганы менен сапаты начар болгондугун маданият өкүлдөрү билдиришкен. Манас тууралуу тасманы түштөн ойгоно калган эле киши тарта бербеш керек экенин бир нече ирет кулак кагыш кылышкан. Алатоону сүйүш үчүн алатоодой жүрөк керек дейт. Манаска батынып татыш үчүн ошончолук билим, ошончолук жүрөк керек. Ошого жоопкерчилик керек. Мына ушул нерсени көрбөй туруп, мына ол сценарийден тасма тартылат деген сценарийден керек болсо кече ошол тартабыз дегендер менен жолугуп дагы жооп ала албадык. Кайсыл жери мына көрүнүктүү, мына дукту көтөрөт, кыргыздын намысын ойготот деген кайсыл жери бар деген суроо берип жооп ала албадык. Анан кантип Манасты тартабыз? Келечекте режиссер айтып атат, Кытайга прокатка чыгаруу боюнча. Ырыскем айтып аткан коркунуч ушул жерде. Эгер Кыргызстандын өзүндө көрсөтпөсө деле буну тартып алып туруп чет элге чыгара турган болсо, анда кыргызды анык тетири жагынан Манасы эмес, Семетей эмес, бардык бүтүндөй баалуулуктарыбызга улуттун наркына, каадасына шек келе тургандай одоно маселелер жарат. Продюсер Акай кине Россия деп турат. Бул жөнүндө кызык, буну өзүнчө карап көрсө болот да. Анан кызыгы сценарий Астана, Москвада жазылып атат да. Анан биз суроолорду бердик бир нече маселелер боюнча. Бирок эч бир жооп ала албадык. Кызык, каржылай турган кишилердин тапшырмасын аткарып атабы деген дагы суроо жаралат экен өзүнөн өзү. Неге дегенде бул сценарийди жазган киши болгон 38 парактагы ар бир үтүр точканы текстти билиш керек да. Бизге башка салттуу Манастагы текст эмес, сценарийдин ичиндеги тексттер жөнүндө тааныштыгы жок экендигинен кабар алып атабыз. Режиссердун, продюсердин. Демек бул жерде коркунучтуу, олуттуу маселелер болуп атпайбы? Дүйнө жүзүндө тарыхый тасмаларды тартууга ондогон жылдар камылга көрүлүп, тасманын режиссеру дагы дасыккан сүрөткер болушу кажет. А биздин улуу мурасыбызды кайдан жайдан чыга калып эле кино тартам деп опурулган Өмүрзак Төлөбековго бир топ маданий ишмерлери каршы турушту. Манасчы Рыспай Исаковдун айтымында режиссер Кытайга жагалдануу менен Манаска шек келтирүүдө дейт. Қанқор Манас дегенді ушундай которуп койгон дейт. Вампир Манас дегенде эле которуп койгон дейт. Бир сөздөн Манастын кадыры кандай болуп кетип атат. Ал эми бул жерде бүтүндөй бир окуя жатып атат. Кытайга болгон кошомат жатып атат. Кытайга эле эмес, ал жерде башка элчилерге дагы кошомат жатып атат. Төлөбековдун төрө пейил эч кимди тыңдабай жатышынын сыры башкада экен. Көрсө Садыр Жапаров режиссердун тасмасын колдоптур. Көп убакыт өтпөй эле президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев аталган тасмага каржылык колдоо болбой тургандыгын билдирген. Айтор башталбай жатып будамайланган тасма тууралуу эл Жапаров жалган сүйлөдүбү же Төлөбеков калп айттыбы кимисине ишенерин билбей калышты. Кинорежиссер Өмүрзак мырза менин кабыл алуумда болгону анык. Кино тартайын деп жатам деген идеясын айткан. Иштейм деген жараныбызды иштебе деп кантип тыям? Эске салсак, Темиров Лайф Айгүл Жапарованын
Кытай элчисинен алган миллиарддары тууралуу иликтөө жарыялаган. Кытай элчилигине миллиарддаган акчаларды алган Айгүл Жапарованын эне балага тирек фондун алсак. Режиссердун айтымына караганда, анын тасмасын президент өзү колдогонун айтып мактанган жайы бар. Манасчы Рыспай Исаковдун бул кытайларга карата кошоматчылыгы деп сыпаттаса, Айгүл Жапарованын Кытай элчилигинен алган акчасы президенттин тасманы колдоп жатышы кызыкчылыктар кагылыш экени таасын көрүнүп турат. Кытай 10 жыл ичинде бир алкак бир жол демилгесинин алкагында биргелешкен курулуштар боюнча 150ден ашык өлкө жана 30 эл аралык уюм менен документтерге кол койду. Кепке келтик сөзгө сөлтүк болгон тасма жарыкка чыгып Миландан жана Нью-Йорктон сыйлыктарга ээ болгон. Миландагы сыйлык чындыгында бул тарыхка көңүл бургандыгы үчүн берилген. Фестиваль болсо өзү орус тилдүү кино фестиваль катары өткөн. Төлөбеков болсо дүйнөнү дүңгүрөткөн сыйлык алгандай эле мактанып жүрөт. Эми бул кино кантип театралдык сынакта диплом алды түшүнүксүз бойдон. Эми кыргыз элинин эң маанилүү Манас эпосу боюнча тасманы ким тартып жатат? Бул кинону президент жана Бомуш жана башка тасмалары менен белгилүү Өмүрзак Төлөбеков тарткан. Эң белгилүү тасмалардын бири президент жана Бомуш. Төлөбековду президент эмнеге колдоп жатышынын төркүнү элдик лидер Садыр Жапаров деген тасма тартыптыр. Президенттин кандай тиешеси бар, кандай анчалык колдоп атат деп. Садыр Нуркожоевич менен мен 2 жолу кенен талкууладым. Биринчисинде 9 январь боюнча эртең шайлоо деген күн болчу. Ушунда кино тартсам, колдосоңор дегем. Анан кийинчерээк бир жолу неметтик дагы бир сүйлөшөбүз деп. Анан июндун 17-синде жолу башка бир проект менен анан айттым, баягы кинону колго алсак болот эле. Мага $300,000 4 айга карыз кыла берсеңер, бир бизнесмендерге айтып, мен прокаттан кайра ордуна коюп коет элем. Коомчулуктун уур тепкисине жедеп көнүп бүткөн Төлөбеков эми кайрадан жаңы Манас деген кино тасмасында баштаганы жатат. Өмүрзак Төлөбеков анын сценарийин жазып да Голливудтун өкүлдөрүн да чакырган. Кыргызстан совместно с США, Китаем и Индией снимет фильм «Манас». Об этом сообщил киносценарист Өмүрзак Төлөбеков. В кинокартине примут участие мировые звезды. Бюджет фильма предварительно составит от 40 до 100 миллионов долларов. Бул идеяны дагы Садыр Жапаров колдоп чыккан. Муну президенттин кеңешчиси Медет Букуев билдирди. Бул тууралуу Өмүрзак Төлөбеков өзү шардана кылган. Президент өзү зор колдоо көрсөткөн. Манастын уулу Семетей тасмасы жарык көргөндөн кийин Медет Омушевич аны жогору баалады. Мына азыр Манас фильминин үстүндө иштеп жатканыбызда анын жардамы баа жеткис. Бул чоң долбоорду жалгыз чечүү кыйын экенин түшүнүп, мен аны продюсер болууга чакырдым. Ал макул болду. Бул идеяны Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров да колдоого алды. Төлөбековдун Вечерний Бишкек сайтына берген маалыматына караганда, быйыл жайында Кыргызстанга Голливудтун өкүлдөрү Джулия Бо жана Гререр Уильямс келген. Биз дүйнөлүк кино жылдыздары Аль Пачино, Арнольд Шварценеггер, Стивен Сигал жана 4 жылдызын буракты дүйнөлүк деңгээлдеги тасманы тартууга чакырууга ниеттенип жатабыз. Төлөбеков чакырган Голливудтун өкүлдөрү тууралуу маалымат аз. Бирок биз көргөндөй Грер Уильямс 2014-жылы Сочи Олимпиадасына арналган спорттук костюмун кийип жүрөт. Анын Кыргызстан жөнүндө интервьюсун Орусиянын компаниясынын режиссеру Александр Старк тартып берген. Здравствуйте, меня зовут Грер Уильямс. Я из Соединенных Штатов Америки. Я бы хотела поделиться с вами впечатлениями от моей поездки в Кыргызстан. Я ехала туда, чтобы изучить обстановку для потенциального развития продюсерских компаний. В некотором роде изучить 3 пункта для Голливуда. Джулия Бону болсо Курманбек Бакиев менен болгон маегинде тапса болот. Ал жерде аны Голливудтун журналисти деп тааныштырышат. Ал Кыргызстандын мурдагы качкын башчысына Mr. President деп кайрылат. Mr. President, I would like to ask you a few questions about yourself and about the future of the Kyrgyzstan. Рада тому, что могу спросить у вас несколько вопросов и донести ваши ответы до этого прекрасного мира, который ждет ваши ответы. Бирок бул маектен биз бир маалыматты таптык. Джулия Бонун сүрөтүн алып издеп чыксак, бизге абдан кызыктуу натыйжа берди. Биз Орусиядагы мугалимдерди издеген сайтында Джулия Бого окшош кишини таптык. Бирок бул аккаунттун ээсинин аты Джулия Бо эмес, Юлия Большакова экен.
Ал англис тилчи мугалим болуп Россияда иштейт. Анын bir сабагы саатына 1000 рубльди түсөт. Сабактарды Солнцево метросуна жакын жерде өткөрөт. Манас эпосу элдин байлыгы, андыктан Манас тууралуу тасма тартуу тамаша эмес экенин өзүн көрөнгөлүү режиссер санап жүргөн адамдар качан түшүнөт болду экен? Комментарийге өз оюңузду жазыңыз. Кыргызстанды дүйнөгө даңазалай турган чоң долбоорбу же башка максатты көздөйбү табышмак. Сиздер менен Темиров Live командасы болду. Көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.